Бүгүн өзгөчө адамдардын күнү. Ушул терминге мен макул эмесмин. Мүмкүнчүлүгү чектелген деп айтпай эле коелучу. Жараткан бир жагынан бербесе, 1000 жагынан берет. Мен азыр бир суроо берейин, араңарда ким 5 телефонду жашап берет? Эгер билсе, көзү жакшы көргөн адамдар билет. Алардын эс тутуму феноменалдуу. Мисалы, Дастан Бекешев деген депутатыбыз бар, ошонун эс тутумуна аябай таң калам. Адам көзүн сактаса, жараткан нурду да берет экен, эс тутумду да берет экен, күч кубаты да берет экен. Ошон үчүн кээ бир адамдар көзү көрүп туруп көргөндөрү жаман нерсе, жаман видео, жаман сүрөт. Ошого биз өзгөчө адамдардын күнү деп эсептейли. Чынчылыгы келгенде мүмкүнчүлүк бардыгыбызда чектелүү. Учуп кеткен эч ким жок арабызда, учула турган. Көтөр десе белгилүү эле бир салмакты көтөрөсүң. Курсагың ач белгилүү эле бир сааттарда жүрөсүң. Суу иче албасаң белгилүү эле бир күндөрдү жашайсың. Ушул сыяктуу эле нерсе. Ошон үчүн азыр мен бул күндү өзгөчө адамдардын күнү деп эсептейм. Анан мүмкүнчүлүктөрдү кеңейттүү күнү деп эсептейм. Бир адам, 1000 адам, 1 адам. Айтайын дегеним, эгерде бири-бирибизди колдосок, бири-бирибизди коргосок, бири-бирибизге көмөк кылсак, мүмкүнчүлүктөрүбүз кеңейет. Кол менен көздөй бололу. Көздөн жаш чыкса, кол арчыйт. Колго тикен кирсе, көздөн жаш чыгат. Бул адамдар өзгөчө адамдар, бекерден өзгөчө болгон жок. Бул да жараткандын сыноосу. Мен дайыма таң калам. Үчүн булардан мотивация алабыз. Кудайга шүгүр, ушундай инсандарыбыздын батасы менен агарып көрөбүз. Колдон келген жардамды бере бериңиздер. Байлыкты жөн бербейт. Анда сенин жаныңдагы кедей адамдын акысы бар. Бул да жараткандын сыноосу. Эртең бир күндө зекетин бербесең, садагасын бербесең, сөзсүз түрдө ага жооп бересиң. Ушул адамдардын батасын алалы. Чындап кедейге жардам берсең, анын батасы менен байлыгыңдын берекеси көбөйөт. Ушундай өзгөчө адамдарга жардам берсең, жараткан сенин күчүңдү дагы да кеңейтет. Укум тухумга береке берет, оомат дөөлөт берет, ушуга ишенип койгула. Анан мен дагы бирдекени айтайын. Мүмкүнчүлүгү кимдерге чектелген? Ден соолугу чың адамдарга чектелген. Эмне себептен дегенде, ач кадырын ток билбейт дейт, оор кадырын соо билбейт дейт. Ушул өзгөчө адамдардын акыбалын түшүнүү мүмкүнчүлүгү чектелип калган бизде. Бүт чет өлкөлөргө барсаң, жолдун чети сары, анан быдыраган. Эмне себептен дегенде, көзү көрбөгөндөр басып жүргөнгө ыңгайлашкан. Өзүнчө лифт, өзүнчө пандус, өзүнчө туалет. Ушул багытта иштейли, жардам берели, батасын алалы. Жылына 1-3 декабрда гана жолугуп, жакшы сөздөрдү айтып коюп, колдон келсе жардамдарды берели. Барында келген жигиттерди тааныштырып коеюн. Эрмек мырза. Эрмек мырза ушул багытта иштеген коомдук бирикменин президентинин орун басары, вице-президенти, туурабы? Шашки боюнча Азия Федерациясынын вице-президентисиң, туурабы? Дүйнө Федерациясынын жакында дүйнө чемпионатын өткөздү ошол. Өзгөчө адамдардын арасында Шашки боюнча дүйнө чемпионатын өткөздү. Эл аралап жүргөн илимдүү билим жигиттерибиздин бири. Анан Бүрүшбеков Аскар өзүңөрдүн кулунуңар, силер тарбиялаган жигит. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болгон, социалдык комитеттин төрагасынын орун басары болгон, кинолорду тарткан жигит, коомдук ишмер, саясий ишмер. Аманчылык, тынччылык болсо, ушул жакын араларда жогорку кеңештин депутаты болот деген үмүтүбүз бар. Кудай кааласа. Азыр кезекте турат. Элге кызмат кылып жаткан азаматтардын бири. Салты бар экен. Бир адам атка мингенде, жакшылык болгондо куттуктап коюш керек экен. Азамат Арнабек уулу билесиздер, экинчи жолу мэр болуп келип атат. Бурда келген сайын айтат эле, жакшы деген жигит болчу, бекер алып койду деп. Анан эми куттуктап коелу. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы көп жылдык үзүрлүү эмгеги, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Арнабек уулу азамат Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Иман Нуру парламенттик фракциясынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Сиздерге кадырдайм. Kalpaktan emediniz. Tamam. Саламатсыздарбы, урматтуу Балтышан тургундары, туугандар. Бүгүн силер менен жолугушуп жатканга аябай кубанычтабыз. Кудайым силерге күч кубат, ден соолук берсин. Мына бүгүн биз Эрмек байке менен келдик.
бул ушул өзгөчө балдар менен көп иштешип келе жатат. Кудай буюрса, баарыбыздын оюбуз бир. Ушу мамлекетибиз өнүгүп өссүн. Анын ичинде биздин балыкчы шаарыбыз өнүгүп өссүн. Ошондуктан жаңы технологиялар бар. Мына өзүбүз көрдүк. Өзгөчө адамдар көбүнчө ошо IT технологиялар менен, кол өнөрчүлүктөр менен көп аябай ийгиликтерге жетип атышат да. Кудай буюрса, мына азыр эле көрдүк, биздин батырларыбыз 7-8 киши чыкты, грамоталуу. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Балким ошо биргеликте баарыбыз оюбузду чогуу кылып туруп, кандайдыр бир семинарлар, бир обучающий нерселер болсо, баарыбыз биргеликтеп иштесек болот. Анан ошо мэрияга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн өтө жакшы баарыбыздын маңайды көтөрө турган иш-чара болуп атат. Кудай буюрса, биргеликте ийгиликтерге жете берели. Чоң рахмат. Арабалық Көгемкен, Асантанов Наима, бұл жаққа шығып қабылды. Осындайлы düşenge ayı da. O ne? O mu? Ya. O boynu var mı? Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматындагы көп жылдык үзүрлүү эмгеги, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Абдыразаков Жакшылык Мурзабаевич Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Иман-Нур парламенттик фракциясынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Нуржигит Кадырбеков, Иман-Нур фракциясынын лидери. Чоң рахмат.